Ал эми алдыда болсо биздин түз эфирлерди адаттагыдай эле жогорку кеңеште жүргөн кабарчыбыз улантат. Аны азыр Акмарал Сабатар жеринде түз эфирде иштөөдө. Анда сөздү кесиптешим узатайын. Акмарал, саламатсызбы? Сөз сизде. Тутам берет бекен эфирде. Сиз түз эфирдесиз. Чоң рахмат кесиптеш. Биз сиздер менен учурда жогорку кеңеште турабыз. Мында демейдегидей эле ар апта сайын шаршемби жана бейшемби күндөрү түз эфирлерде чыгуубузду улантмакчыбыз. Бүгүн жогорку кеңештин күн тартибинде бир катар мыйзам долбоорлору коюлган. Алардын дээрлик көпчүлүгү шайлоо тутумуна байланыштуу. Мындан улам биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Ураимович Шайназаровду чакырдык түз эфирге. Саламатсызбы, Тынчтык Ураимович? Айтып кетсеңиз, мына бүгүнкү биринчи эле суроо Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору дейт. Экинчи окууда киргизилип жатыптыр. Жана мунун демилгечиси Кыргыз Республикасынын президенти. Айтып кетсеңиз, ушул боюнча, ушул мыйзам долбоору боюнча кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык референдумду Кыргыз Республикасынын президенти дайындайт. Ал эми конституциялык мыйзамда, референдум жөнүндө конституциялык мыйзамда жогорку кеңеш тарабынан дайындалат деп турат да. Бул мыйзам долбоорунун негизги максаты ошол конституциялык мыйзамды конституция менен шайкеш келтирүү. Ошондуктан мына биз бүгүн экинчи, үчүнчү окууда урматтуу депутаттар колдоп беришти. Конституциянын талабына ылайык келтирдик да. Чоң рахмат. Ошондой эле мынакей Кыргыз Республикасында президенттин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга да өзгөртүүлөр киргизилип жатыптыр. Бул жерде бир канча депутаттардын тобунан турган топ демилгелептир. Ушул боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жасап кетсеңиз, канчалык алымча кошумчалар киргизилип жатат тиешелүү мыйзамга? Депутат Талиева Камил Абдыразаковна баяндама берген мыйзам боюнча да. Ал жерде дагы негизги максат бул баягы өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык ар бир талапкер ошол өзүнүн шайлоо округунда 1000 үгүтчү алганга укуктуу. Мыйзам долбоорунун негизги максаты ар бир шайлоо участкасына 3кө чейин үгүтчүлөрдү алуу. Эгерде мисалы мына практика өткөн шайлоо көрсөткөндөй, бир округда чамасы 100 шайлоо участкасы болсо, ушул сунушталып аткан мыйзам долбоору менен талапкерлер 300гө чейин гана ала алат да, үгүтчүнү. 1000 эмес, 300гө чейин. Бул нерсе бул кайрадан эле ошо тажрыйбадан, анан тажрыйбада биз көрдүк, кээ бирки талапкерлер, көпчүлүк талапкерлерден наразычылык кайрылуулар болду. Себеби алар негизги аргумент бүт талапкерлер каржы жагынан мүмкүнчүлүгү тең эмес. Мисалы, мүмкүнчүлүгү барлар, акчалуулар дейлик, 1000ге чейин үгүтчүнү алган учурлар болду да. Жөнөкөй тил менен айтканда, эгерде бир үгүтчүгө 20 000 сом айлык майынасын берсеңиз, келишим негизинде, ошондо 1000 үгүтчү алсаңыз, бул деген 20 миллион сом. Көпчүлүк талапкерлерде андай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан көпчүлүк талапкерлер ошол сунуш берип, ушул мыйзам долбоору катары азыр парламенттин кароосуна чыгарышты, үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу максатында. Бул дегеле депутат болом деген эле күнүнө аттанып жаткан талапкерлерге бирдей укукту түзүү турбайбы? Туура айтасыз. Айтып кетсеңиз, дегеле ушул үгүтчүлөр боюнча буга чейин дагы бир катар өзгөртүүлөр киргизилип келген да. Мисалы, мурдагы шайлоо тутумунда үгүтчүлөрдүн иши кандай эле? Ал атайын мыйзам менен каралчу эле, же болбосо ким талапкерлер кааласа ошондой эле ошончо санда үгүтчүлөрдү ала берчү? Мурда чектөө жок болчу. Чектөө жок болчу. Ошол убактарда кандай эле чектөө жок убактарда? Чектөө жок болчу, алардын кандай бир таасирин тийгизчү да, мисалы? Мындай да, эми баягы эски заманга кайтып келсек, анда мен көп бир топ мисалдарды айта алам да, салыштырып келсекчи, мурда андай чектөө жок болчу, талапкер каалаганча үгүтчүлөрдү алса болот эле. Анан кийин мындай система жок болчу. Азыр мисалы сиз талапкер катары шайлоого баратасыз, үгүтчү аласыз да, ортоңуздарда келишим түзүлөт.
ал сөзсүз түрдө бизде катталат. Биз көрүп турабыз. Мурда мындай тартип жок болчу да. Азыр бүт системага салынды. Бул азыр эми ачык, айкын да. Чоң рахмат. Дагы ошондой эле дагы бир мыйзам долбоор экен. Кайра эле ошол Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө дейт. Бул жерде демилгечи депутаттар Жогорку Кеңештин төрагасы Марлем Маматалиев өзү экен. Анан дагы Акимбаева, Алтынбековдор кириптир. Ушул боюнча түшүндүрмө берип кетсеңиздер. Бул жерде сиз баягы азыр бир топ мыйзамдар болуп калды. Сиз борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн саны боюнча айтып атасызбы? Ошол жөнүндө окшойт. Анда мындай ал мыйзам боюнча ал мыйзам кабыл алынып президент тарабынан кол коюлду. Мурда борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү 12 түшсө, азыр жаңы мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн саны 8ге азайды. 8ге азайды. Бул менин жеке оюм боюнча бул туура. Себеби эл аралык тажрыйбаны көрдүк. Коңшу мамлекеттерде, мисалы Өзбекстанда 9 борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү, Казакстанда 7 ушундай да. Анан эми албетте депутаттар тарабынан мага бир топ суроолор болду. Жумушка таасири кандай болушу мүмкүн? Мен айттым, эч кандай проблема жок. Себеби негизинен жумушту борбордук шайлоо комиссиянын аппараты алып барат. Проблема жок. Борбордук шайлоо комиссиянын 8 мүчөсү дагы жумушун жогорку деңгээлде так алып барат. Ошондо бул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн деги эле баягы структуралык түзүлүшүндө бир өзгөрүүлөр болуп турбайбы? Ооба, саны 12ден 8ге кыскарып атат да. 12ден 8ге кыскарганда сиз айтып атпайсызбы, жумушка эч кандай баягы кедергисин тийгизбейт депчи. Анан кийин бирок буга чейин сиздер баягы эл аралык же болбосо чет мамлекеттеги тажрыйбаларды алып карадыңыздар да, бул кошуна өлкөлөрдө эле эмес, башка дагы мисалы. Негизинен биз өзүбүздүн тажрыйбабызды карадык. Мисалы эгерде борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн саны кыскарса, канчалык деңгээлде борбордук шайлоо комиссиянын жумушуна таасирин тийгизет. Биз тыянакка келдик, эч кандай мындай залакасы жок, зыяны деле тийбейт, маселе жок да. Ошондуктан биз да макул болдук, борбордук шайлоо комиссиясы. Ошонун негизинде Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамга президент Садыр Кожоевич кол коюп, күчүнө кирди. Проблема жок да. Мисалы сиздердин баягы саныңыздар азайып атпайбы? Анан кийин бул ишке кедергисин тийгизбейт деп да жатасыз. Бирок бир четинен алып карай турган болсок, баягы түзүлгөндө эле кандайдыр бир 12 кишиден турат, Азыр 12, бирок мыйзам кабыл алынды 8 кишиден. 12 кишиден турган кишинин иши 8 кишиге жүктөн болуп калбайбы кандайдыр бир? Жок, ошо мен баягы жогоруда айтып кеттим. Негизинен жумушту борбордук шайлоо комиссиянын аппарат кызматкерлери өткөрөт. Анан эми комиссиянын табигатын сиздер жакшы билесиздер да. Комиссия мүчөлөрү келип ошо отурумдарда катышат, өзүнүн оюн, пикирин билдирет. Ал эми негизги жумушту аппарат жасайт да. Проблем жок. Демек жакынкы күндөрү жаңы тутум боюнча, жаңы баягы мүчөлөр боюнча кандайдыр бир өзгөрүүлөр, иш-чаралар, процедуралар жүрөт экен да. Ооба, мыйзамга кол коюлду. Ал мыйзам күчүнө 1-июндан 3 күндөн кийин күчүнө кирет. Ошодон кийин жаңы курамы шайланат. Мыйзамга ылайык ошол 8 4 талапкерди президент сунуштайт, анан 4 талапкерди Жогорку Кеңеш сунуштайт. Анан Жогорку Кеңештин фракциялары карайт, комитеттин отурумунда, анан пленардык отурумга чыгып, Жогорку Кеңештин депутаттары шайлайт да. Ошондо кайсы убакка даяр болуп калат ушул 8 адамдан турган? 1-июндан күчүнө кирет мыйзам. Ал эми качан комитетке пленаркага коюшу бул эми Жогорку Кеңештин ыктыяры да. Дагы ошондой эле мен сизге бир суроо бергим келип турат. Бүгүнкү күндө мисалы шайлоо тутумунда деги эле биздин өлкөбүздүн тажрыйбасын алып карай турган болсок, сиз айткандай бир катар көйгөйлөргө туш болуп келдик да. Ушу дал ушу шайлоо системасы кандайдыр бир административдик ресурстарды колдонуу, дарыгерлерди, мугалимдерди айтылып эле келчү эмес беле, баягы шайлоого иштетүү боюнчачы сатып алуу дегендей. Анан ушу бүгүнкү күндө
акыркы 4-5 жылдан бери жаңыланган тутумда, жаңыланган баягы реформалардын негизинде иш алып барып атабыз. Ошол боюнча айтып кетсеңиз да, бүгүнкү күндө дагы бир чоң көйгөй калдыбы? Бүгүнкү күндөгү ушу шайлоо тутумундагы эң чоң көйгөй деп эмнени айтып кете алмакчысыз? Аз жакшы суроо бердиңиз. Бир тарыхка кайтсак да. Мурда чынында административдик ресурс колдонуу массалык түрдө болчу. Шайлоочулардын добушун сатып алуу массалык түрдө болчу. Кээ бирки саясий партиялар же талапкерлер өзүнүн баягы максатына жетүү, өзүнүн баягы керектүү жыйынтыкка жетүү максатта шайлоо комиссиянын мүчөлөрү менен же болбосо башкалар менен кандайдыр бир кызыктардын негизинде сүйлөшүп барып, сүйлөшүү менен өздөрүнө керектүү жыйынтыктарга жетип жүргөн күндөргө биз көп болдук да. Мисалы массалык түрдө бюллетендерди урналарга салуу. Билебиз да, 100дөгөн, 200дөгөн анан каруселдер болчу. Мисалы бир эле шайлоочу 10 шайлоо участкасына барып шайлап койчу да. Бул деген эч кимден мен капа кылгым келбейм, бул жапайычылык да. Бул деген чыныгы шайлоо эмес да. Ошол Кыргыз Республикасындагы реформа, жүргөн реформанын негизинде биз бүгүнкү күндө эң чоң жетишкендигибиз эмнеге жеттик? Бир шайлоочу, бир добуш. Бир шайлоочу, бир бюллетень. Мисалы элибиз деле ынанып калды. Мен эч качан мен 2 шайлоо участкасына барып 2 жолу добуш бере алам деп алыс да. Административдик ресурстагы мына баарыбыз күбө болуп атабыз, максималдуу түрдө төмөндөдү, жоюлду. Мына көрүп атасыздар да. Мурда мисалы губернатор, аким, мэрлерден баштап баары шайлоого киришип, ар кандай жумуштарды жүргүзчү да. Анан азыркы күндө чоң көйгөй мен айтат элем, бул катышуу, явка. Кыргыз Республикасы мамлекет башчыбыз, жогорку кеңеш, өкмөт, ошонун катарында Борбордук шайлоо комиссиясы максималдуу түрдө биз шарт түзүп берип атабыз элибизгечи. Мына бир мисал катары аралыктан добуш берүү. Жөнөкөй тил менен айтканда бул эмнени билдирет? Мисалы шайлоочу шайлоо күнү кайсыл жерде болбосун, өзүнүн жеринде болбосун, мисалы Парижде болуп калабы, Москвада болобу, Америкада болобу, каалаган шайлоо участкасына кирип, каалаган талапкерге добуш бере алат. Биз ушул мүмкүнчүлүктү түзүп бердик. Бирок тилекке каршы биз күткөндөй катышууну биз көрбөдүк да. Мына акыркы 2025 жылдын 30 ноябрында Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунда. Ошондуктан мына сиздердин эфириңиздерден дагы пайдаланып, мен кайрылып кетет элем, суранат элем да, катышууну бир жогорулатсак. Мына жаштардын арасында көпчүлүгү билбейт. Ошондуктан эми биз ар бир шайлоочу 5 жылда бир келет шайлоо. Өзүнүн жарандык позициясын билдириш керек да. Анан шайлоо бүткөндөн кийин анан кийин элдин арасында ар кандай сөздөрдү угуп атпайбызбы? Кимдер барды, кимдер келди дегендейчи, эми өзүңүздөр билесиз. Ошондуктан ар бир жаран шайлоо күнү өзүнүн оюн билдирсе, анда ушу жакшы болмок да. Биздин айтып кетейин 37% болду катышуучу. Ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Анан туура бүгүнкү күндө биз бүт заманбап технологияларды колдонуу менен шайлоолорду биз өткөрүп атабыз. Бир аз мактанып кетсем дагы болот. Кыргыз Республикасы дүйнөдө биринчи жолу ушундай система менен шайлоону өткөрдүк. Ийгиликтүү болду. Ошондуктан мамлекет бүгүнкү күндө бүт шартты түздү да. Ушу мен суранып кетет элем, биздин элибиз активдүү шайлоолордо активдүү катышсын мен суранат элем да. Ушу бир жаран бир добуш концепциясынын негизинде деги эле ушул баягы позициясынын негизинде түзүлүп жаткан шарттар, баягы заманбап технологияларга карабастан кандайдыр бир баягы кынтык тапкан учурлар барбы? Мисалы сиздер байкап калган, ушул жерде дагы оңдошубуз керек экен дегенчи, ушул баягы бүтүндөй системада. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар, былтыр баягы Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун даярдоодо биз август, сентябрь, октябрь айларында тесттик режимде шайлоо өткөргөнбүз. Анын негизги максаты эмне болчу? Ошол жаңы оборудованияларды, шаймандарды практикада текшерүү. Ошондо биз практикалык тестовый режимде өткөргөндө бир топ мындай кемчиликтерди биз байкадык да, аныктадык.
ошондо кайрадан тиешелүү иш аракеттердин негизинде биз ошол кемчиликтерди жоюп, жыйынтыгында мына 30 ноябрь 25 жылы шайлоо кандай өткөнүн баарыбыз күбө болдук. Былтыр мына шайлоонун учурунда кандайдыр бир мындайча айтканда бир кемчилик байкалып калды да, ошол эле сиздер тарабынан эмес, эми бул баягы талапкерлер тарабынан болуп калды. Бул баягы уюлдук телефондорду орнотуп бир эметип, анан ушул аябай эле баягы коомчулукта көп талкууну, кызуу талаш тартышты жараткан бир кырдаал болбодубу? Мына ошондой учурларда кандай чаралар көрүлөт да? Анткени чараны Ички иштер министрлиги тиешелүү мамлекеттик мекемелер көрөт. Сиздер тарабынан кандай мындай чечимге келдиңиздер да? Ошону кандай кылсак? Биз чара көрдүк го. Ошол уюлдук телефондорду коюп, сиз 13 округду айттыңыз да. Жаза жагын айтып атам да. Ооба, биз ошол шайлоо участканын мүчөлөрүн, комиссияны жойдук. Биз баягы өзүбүздүн баягы компетенциябызга ылайык аймактык шайлоо комиссиянын курамын жойдук, тараттык да. Андан тышкары эң негизинен ошол округдагы шайлоо жыйынтыгын биз жокко чыгардык. Башкача айтканда, борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн компетенциясына ылайык бүт жумушту аткарды. Катаал жазаларды кабыл алды. Ооба, биз эми комиссияларды биз тарата алабыз. Аларды эми биз кылмыш жолуна тарта албайбыз да. Эгерде алардын кыймыл аракетинде кылмыш белгилери болсо, же болбосо башка. Биз чараларды көрдүк. Анан ошол эле учурда мына да жакшы айтып кеттиңиз, шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылар болду. Башка мыйзамсыз кыймыл аракеттер, үгүт иштерин жүргүзүү учурунда. Анда эми мындай элде дагы түшүнүк болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоолорду өткөрөт. Ал эми талапкер менен шайлоочунун ортосундагы мамиле биз таасир эте албайбыз. Эгерде кайсы бир талапкер, кайсы бир шайлоочунун добушун сатып алып аткан учурда биз эми ал биздин компетенциябызга кирбейт да. Ал үчүн атайын укук коргоо органдары өзүнүн иликтөөсүн, өзүнүн тиешелүү иштерин жүргүзөт да. Ошондуктан биз өз полномочиябызга, компетенциябызга ылайык бүт жумуштарды аткардык. Деги эле бүгүнкү күндө баягы шайлоо системасы, шайлоо тутуму мындай эң жогорку реформаларды башынан өткөрүп, эң жакшы баягы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Сиз айткандай баягы автоматташтырылган урналар, аралыктан добуш берүү, бир жаран бир добуш концепциясынын негизиндеги алгылыктуу иштер, мунун баарына биз күбө болуп жатабыз. Анан ушунун негизинде алып карай турган болсок, айтпадыңызбы, эң чоң көйгөй бул адамдардын шайлоого аз келиши болуп атат депчи. Ушул азыр бизде бир эле мүнөттүк убакыт калды. Ушул мүнөттөн пайдаланып, шайлоочуларга алдыда боло турган шайлоолордо кандай кеңеш айтып кетет элеңиз, кандай сунуштар? Туура айттыңыз. Кээ бирки мамлекеттерде шайлоого барбаган шайлоочуларга карата санкциялар колдонулат да, айыппул салынат. Бирок биз андай жол менен барбай, биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу ушу элибиздин аң сезимин көтөрүп, шайлоого катышып берүүнү суранып келатабыз да. Мисалы андай мыйзамды кабыл алса болот, ким шайлоого барбады, монча акча, монча 1000 сом төлөйсүң депчи. Бирок биз ага барбай атабыз да. Ошондуктан мен бир суранып гана кете алам, ошо биздин жарандардан, биздин элибизден, шайлоочулардан ушу шайлоого катышууну да. Чоң рахмат. Ар бир шайлоо бул биздин өзүбүздүн келечегибиз, өзүбүздүн гана эртеңибиз. Андыктан алдыда боло турган шайлоолордо баардык жарандарды шайлоолорго активдүү катышып, өзүнүн жарандык позицияларын билдирет деп билебиз. Ал эми мен Тынчтык Курайымовичке чоң ыраазычылык билдирем. Ошо жогорку кеңештин түз эфиринен да чыгып, бул жактын да түз эфирине катышып атат. Мен болсо азыр кезектеги сөздү кесиптешим Каныкей Бозгунова бермекмин. Каныкей өзүнүн программасы менен түз эфирди улантмакчы.